Соңыңызда Рысбек мырза. Жанагы дин жардам берди деп атасыз. Динде мындай деп атасыз. Мен бир аз өйдөрөктөн баштагым келет. Дүйнөлүк тажрыйбада кандай гана коом болбосун, ошо коомдун ички мамилелерин жөнгө салчу ченемдер болот экен да. Ал негизинен үч түрдүү болот экен. Өзөктүүсү бирөө экен. Бүгүнкү дүйнөдө бул муну моюнга алыш керек, бул күчтүү элдердин таңууланганын келип чыкты. Укуктук ченем. Укуктук ченем бул Римден келип чыккан, Римдин укуктук теориясынын негизиндеги мамлекеттик түзүм. Анан эми демократия дейбиз, ал өзүнчө дагы принциптер, анан англосаксондордун башкаруусу жана башка. Бирок ошонун өзөгүндө турган укуктук ченем. Бул мыйзам, баш мыйзам конституциядан баштап коомдогу бардык расмий деп аталган ишкана мекеме эмне болбосун, ошонун баарын жүрүшү ошол укуктук ченем менен ченелет. Экинчи ченем бар экен, себеби ал укуктук ченем жалпы жашоону, коомдун жашоосун толугу менен мындай тескей албайт экен да, ошон үчүн анын ордуна толуктап дагы диний ченем деген бар. Баарыбыз билебиз. Диндин түрлөрү бар, бирок кандай болбосун, ар бир диндин өзүнүн бир ченеми бар экен. Себеби коомдук турмушта кээ бир учурларда зарыл маселелерге келгенде укуктук ченем ал жөнгө сала албайт экен дагы, диний ченем толукталат, жардам берет. Андан сырткары үчүнчү норма бар экен, бул салттуу ченем деген түшүнүк бар экен. Бул жалпы эмес, бул ар бир элге, улутка таандык болгон, өзүнүн улут болуп калыптан жаралгандан бери ошо канча мезгил, канча доор сүрүп келсе, ошого чейинки анын ички мамилелерин жөнгө салып турган ошол ченемдер. Бул мына өзү нарк деп ошону айтсак болот. Негизинен. Эми маселе эмнеде келип атат? Кантебиз дегенде, жана жогоруда айткан эки ченем ордунда турат, өзүнүн институционалдык өнүгүү жолу менен кетип баратат. Бүт ордорду менен окутулат, таанытылат, түшүндүрүлөт, толукталат, өзгөртүлөт, жана башка жана башка. Укуктук ченемиң дагы, диний ченемиң дагы бүт ордорду менен. Мындай анын маселе жок да ал жердечи. Бүт орду, бүт кичинеңден баштап улуусуна чейин кайсы тармактын өкүлү болгон сен бүт ал институционалдык деген сөз, ал бири-бирине канатталган ордорду менен өнүгүү жолунда турат. Ал эми системалуу, ал эми салттуу ченем бул жерге келгенде эч нерсе жок. Жада калса азыр Рысбек мырза айткандай керек болсо тааныш керек, туп турат. Ушул салттуу ченемди, ушул институционалдык өнүгүү жолуна коюу маселесин мен ушул жарлыктан көрүп атам. Себеби жарлык бул документ да, мамлекеттик документ. Так ошонун күчүн пайдаланып, биз эгерде ошол институционалдык өнүгүү жолуна кое алсак, ушул салттуу ченемди нарк деген бир түшүнүк менен айткан. Себеби наркта эмне жатат? Ошол эле мына кыргыздын дүйнө таанымы момундай болгон. Кыргыздын жаратканды таануусу, адам таануу маселеси, кыргыздардын табиятты таануу маселеси дегендин баары бул жашоонун негизи болот. Аны өзүнчө предмет болуп туруп, мисалы жана Актиар мырза айтып атпайбы, ар бир жаш курганан баштап тармактарга чейин ошону иликтеп, жиликтеп, таанытып, окутуу маселеси биринчи. Экинчи, коомду иретке салган тартип маселелери келгенде, бул жерде салт эмне, каада эмне дегенди, ал жөн эле теориясын эмес, анын иш жүзүндөгү турмушта ар бир кыймыл ишараттарда колдонушунун түшүндүрмөсү менен эмне үчүн жасалат. Бизде көп нерсе мындай, суроо берсең, эмне үчүн ушуну жасаган? Биздин ата-бабабыз жасап келген, эмне үчүнсө жакшы болот же жаман болот деп койду. Болду. Түшүндүрмө жок. Азыркы заманда ал нерсенин ар бирөөнүн ордун тактап, анын милдетин көрсөтүп, таасирин түшүндүрүп туруп, баягы алабушта атынан ата дегенде, же болбосо атын атаса куту сүйнөт дегенде, ийне жүйүнө чейин азыркыларга түшүндүрбөсөң кабыл албайт экен. Замандын агымында, маалыматтык согушта, аң сезим үчүн күрөшүп жүрүп атканда, биз өзүбүздү ушундай жолдор менен таанытканга аргасыз болуп калдык. Илгери бир көз караштан эле түшүнүп калчу экен. Жылдызайым туурабы? Сиз айтып атасыз. Ишараттан эле түшүнчүбүз да. Бүгүн деп койсо эле болот. Бүгүн бүт кесип, жиликтеп, иликтеп, оозуна берип, салып туруп, сиңирсең да анан эмне жедим деп түшүнбөй калат го. Мен салыштырмалуу айтып атам. Ушунун баарын биз деген бүгүнкү күндө эми негизинен карап көрсөк, бир сөз менен айтканда бунун баарын таалим маселеси, билим берүү, тарбия менен чектелет. Демек, мамлекеттик деңгээлде билим берүү саясатында ал жерде да нарктын орду болуш керек. Ансыз маселе жок. Маданият министрлиги деген чоң мекеме да бул дагы. Өзүнүн бир стратегиялык багыттуу ишмердүүлүгү бар. Бул жерде дагы ошол салт нарктын ордун ар бирөөнүн орду менен иреттеп, ошону көзөмөлдөп деген иреттеп орду менен көрсөтүп, таанытып, иш жүзүндө аны ашырууда саясат керек бирде. Ал дагы өзүнүн бир саясий өзүнүн орду бар. Ушул эки мекемеге ушул нарк деген нерсени институционалдык жолго жөн салып туруп, орду менен тиешелүү тармактардан баштап, курактан баштап ошону
орусча айтканда тотально же болбосо системно кылып болчу. Системалык түрдө. Ошону бүтүн мамлекеттин башынан аягына чейин анан ишке ашырыш керек. Анан ошо ишке ашырууга келгенде биздики көп нерсе билим берүү менен чектелип калат да, мектепке киргизер, анан ушуларды тарбиялап өстүрөбүз деп ата эне калды, тиги калды, бу калды. Жок, керек болсо падыша өзү биринчи башташ керек. Керек болсо ошол мыйзам чыгарып аткан депутаттар ошо нарктуу окуп таалим алып ошону таанысын. Ошолор үлгөрүш керек. Ар бир мекеменин ишкерлери, кызматкерлери, мисалы мамлекеттик кызматкер ошонун баарын окуусунан, таануусунан өтүп, түшүнүп, таразалап туруп, мамлекеттик мындай бир маанилүү чечимди кабыл алаарда, бул кыргыздын наркына келеби, келбейби? Биздин элибиздин келечегине залакасы тиеби, тибеби деген таразага салып туруп, анан чечимди кабыл алууда ошо